Telefonumdan makine oturup sözlü cihini başlap sözlü birinciden telefonumdan destek ana bağımını ulap ederiz. Salmasızlardı, hurmatlı günümüzler bilen, hurmatlı Birlik Ayıl Aymağı'nın turgunları, yaşorçuları, Dolgunlu'дағы айтып өткөндөй өкмөтүңүздөр айткандай өзүбүздүн кулунубуз, өзүбүздүн ошо сиздер шайлаган, биз шайлаган эл өкүлү, Жогорку Кеңештин депутаты Ырысбек Ысламович атайын иш сапары менен бүгүн Кадамжай районунда бир канча айыл өкмөттөрдө шаардык мэрияларда жолугушууларды өткөрүп, баргандан бери ошол Жогорку Кеңештин трибунасында Кадамжай районунун көйгөйлүү маселелерин жакшы мындай учуру биз ойлойбуз, ушул депутаттык мөөнөтү бүткөнгө чейин сиз коодоксуз Бишкектен биз ушул Бирлик Айыл аймагында өзүңүзгө белгилүү болгондой мына акыркы эле эң чоң проекттин бири болгон өзүңүздүн партиябыздар Кадамжайдан Чечмеге чейинки жолдун бүткөрүлүшү ушул түздөн түз биздин депутатыбызга жүгүнү көтөрүү бул милдет экен. Ошонун негизинде мен дагы ушул элиме, журтума, мамлекетиме таза ак кызмат кылып берейин деп мына азыркы күндө иштеп атабыз. Кандай маселелер болсо кайрылышып атабыз. Шаардын мына азыр айыл өкмөттүн жетекчилери, шаардын жетекчилери, биздин райондун жетекчилери бардыгы кайрылап биргеликте биз ынтымактап бардык маселелерди чечүүгө аракет кылып атабыз. Мамлекеттин канчалык мүмкүнчүлүгү болсо, ошол негизинде чечип атабыз. Ушул биздин менин эң биринчи программам ушул Айдеркен Кадамжай Чечме жолу бар эле. Мына бул жол Кудайга шүгүр, мен ушул сиздердин үнүңүздү жеткизип, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич өзү чечим кабыл алып, жекече чечим кабыл алып, тапшырманы берип жетекчилерге мына жолубуз бүтүп калды. Буга да урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке биринчиден чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Андан тышкары эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин мамлекетте бир топ өнүгүүлөр болуп атат. Өнүгүү багытында коом өзгөргөндөн бери ушу 2020-жылы коом өзгөрдү. Ушул азыркы иштеп аткан биздин мамлекет башчыбыздын командасы бизге караганда 1000 эсе патриот. Элге, мамлекетке ушу таза кызмат кылып кетели деп. Элдин жашоо турмушуну оңолтуп, ушул биздин ушул мамлекетибизди алдыңкы мамлекеттердин катарына киргизели деген максат менен күнү-түн иштешип атат. Муну биз дагы иштеп атабыз, биз да көрүп атабыз. Мына өзүңүздөр билесиздер, мугалимдердин, врачтарыбыздын, ар бир мамлекет мекемеде иштеген биздин жарандар баарынын айлыгын көтөрүп атат, пенсия кошемаларын көтөрүп атат. Талкаланган мамлекетти түтүп тартип менен ар бирибиз кандай көйгөйлөр, кандай маселелер болсо биздин депутатка суроолорду берсек, анан бизде мына жерде бүгүнкү жыйын боюнча протокол жүрүп атат. Ошол ким туруп сүйлөй турган болсо, аты жөнүнө айтып, айылын айтып, суроолорун берсе, биз протоколго киргизип койсок. Анан тартип. Эң биринчи маселеде мына ушу дача маселеси. Мына жер сен аяшуун, тууганың болосуң, сен Ырысбек сен аяшуун, бардыгың отурасың. Бетте Айдеркенде şu жер маселеси өтүп кеткен, незаконно өтүп кеткен, бардыгыбыз билебиз. Незаконно. Бирок күчүбүз жетпей жатат. Биттак биздин кышлак менен бул болбойт экен. Мына өкмөттүн башчысы, спикер, мына булар сен эч кандай движение кылбай жатасыңар да, жок. Мисалы үчүн, ошо азыр эми бир катта өткөндө аны губернатор келгенде айткан экен. Катта бир скандал назарбат кылып атат да, бул аны Нина замедленно действует деген. Биздин кыш Айдеркенчилердин арыйет намысы жок дейсиңер. Айбалаев чыгарган эле. Ошол дачаны. О малда союзный обеспечение, московский обеспечение. Андан кийин ол алган адамдар жок уже кетип калган, эч ким жок. Азыр каяктагы кийин бина болгон адамдарга алып бөлүнүп берилип атат да. Дача боюнча мына жээнбектагы билет сот болгону, жогорку соттон чечим чыккан. Биз соттун гана чечимин асалып атабыз. Мана Айдеркенде ачык эле айтып коеюн, управление системный каттоодон өтүп калганда биздин адисибиз мындан бизге чейин иштеп жүргөн азыр катышып отурат. Системный регистрациядан өткөн да. Олар укугу катталгандан кийин биз мажбур да беришке.
Олар кайрылат. Биз эгерде бербей койсок, алар үстүбүздөн арызданат, окуу катты алып калган. Азыр бүгүнкү күндө 70 киши келеби? 65. 65 киши. Кайсы мезгилде берилди бул? 2003 жылда берген. Жок, азыркы мына соттун решениясы 2017 ошол ар бир жерди административдик территорияга бериш керек да өзү негизи. Территория бирлик эле болот. Бирликке бериш керек да негизи ошондой. Биз эми көтөрүп атабыз ошол. Misal için ilgili kandidat avtoritet var mı orada? Sapırtı işte bu zeme kurulu var. Bunlar şunları Кайдыркеч туугандар эң орчундуу маселени коюп атат. Бул административдик территорияда турат. Болгону ошол бизде мындай экен да, бийликте ким болсо ошолор дагы иштеп келип атат да. Олар Республиканын дагы кызматын кылып берет, тең бул кеткенден башканы да. Ушинтип эле ошол адамдар салым кошкондор. Президенттик шайлоодо 1000 та голоско бергенче 500 та биздин соттогу ишибизди бул жака чечип берген да, Исламович. Шуну болгону сөздүн кыскасы реальный контролга алыш керек. Сиз жана туура айттыңыз. Биз берелиз эми айдеп менен ортосуна түшүп ал жак бул жак эмес, реальный мындай басым жасап туруш керек да. Туура чечимди чыгарсын, болду. Эгер биздики болсо, бизге чечим чыгыш керек. Эгер чында биздики болбой турган болсо, тагдырга таан бересиз. Болгону сиз көзөмөлгө алып беришиңиз керек болот да. Мыйзам чегинде ошо реальный туруп бериш керек болот. Территориясы болған үшін законный сотқа берсе болады азыр. Егер де шол адамдар тоқтом менен сакталса, бардығы бирликте туруш керек да алып сакталган адамдар. Вообще мындай кача, ал жагдай көрүнө эле турат. Болду сот коюш керек. Сок району бар экен. Шуга баягы керегибиз машиналар бул өтө көп каттайт да, Өзбекстандан. Бул жолду жакшы көзөмөлдөп карап болсак, тезерде баягы кетип кийип калган деген эмедебиз да. Шуга сиз өзүңүз контролдоп, бул таразыларды коюлушуну контролдоп шуларды өтүп баштаңызчы. Болбосо дагы ошо баягы кетип кийип калат. Азыр бизде ушул ачыгын айтыш керек. Kırışmalar iletişim Özbekistan'da bildiğince. Telegrafist kültürler şu mallıktan akılda kalmadı da şu bak katurak basın yaşasanız. Kontrol olan olsa. Bir top katlar prezidentke daha жолдогонбуз. Эгер асфальт болсо тараза коюлсун депчи. Бул тараза жок, мына Дептин жетек салы бизге жооп берсин, мына сиздин алдыңызда. Биздин жолдор азыр кандай акыбалда? Гармошка уже башталды. Бул биздин айыл өкмөтүнүн айтыркен таласынын тагдыры менен барабарда бул жолчу уже гармошка болду. Бул эртең 5 жылдан кийин эч ким кепилдик бербейт, жок болот деп. Bir tarazаны мамлекеттик деңгээлде көзөмөл жүргүзүп коюп койсо, bir таразаны чечпеген, bir таразаны окуна алып коюп койсо. Бул жол жакын карада талкаланат. Мисалы үчүн 25 тонналык машиналар 50 тоннага чейин жүк артат. Бул эмне дегенди? Биздин Кыргызстан проходной двор бар. Bizi жолго биздин бюджеттен акча коротулуп атат да. Ушуну жакшы көзөмөлгө алып, конкретно эле таразаны коюш керек, бүт крахаборлорду көзөмөлгө алыш керек. Бүт ошо кырша дегени туура, ар ким кырша болуп алып, акчаны алат экен, бейбичараны жолун тапалап атат. İşler Ministrliğine bardығы бен жиын өткөрөбүз. Тапшырманы коюп кетебиз. Анан аткарылбаса тапшырма ошол жергиликтүү жетекчилер жоопкерчилиги каралат. Кийинки суроо. Birincisi, işkilikte narkomanyanı joyu boyunca yerli sportla çapılma maksatında Yaşlar Devriye'sinin spor zalı kurmamız. Stadion, mini stadion. Oşol bütüp kalgan aslında gazonu çok. Oşolu sponsor tabi ettiğiniz yaşlı. Yani ikinci mesele bizim ayır ekiminin aşı kalkılar mektebi. Üç şeyden çıkıp transformasiya jagын жардам берсеңиз. Анан ошо мектептин курулушу кадан жардам берип койгон жарышмак. Үчүнчү маселе таза келгенбиз го эми. Үчүнчү маселе таза суу. Гаянда катып келгенбиз. Ошого водозабор куруш керек. Местасыны өкмөттөн көргөзүп берген. Токтомчу. Ал трансформация чыгып кетсе
Ve buradan Suraylı'nın turgundары eli birigip özleri küçümünen ana migrasyada жүрген bizim jaranlar menen Suraylıga bir жерге mini futbollu площадка, bir жерге sport zal kurup başlaşkan. Mini futbollu площадкасы толугу менен каркастары бүткөн. Бүгүнкү күндө ошол элдин каражаты мүмкүнчүлүгү жетпей жатат. Астыга багыдай газон салганга. Ушуга ичине жардам сурап атат. Мүмкүн болсо ошого бир көзөмөл кылып жардам кылып койсоңуз. Мектеп маселеси боюнча ошо жер маселеси бизде кыйын болуп атат. Ошо жерге кээ бир жарандар өзү үлүшүнү мектеп үчүн берейин деп атат. 12 миллион берет. 21 миллион берет. Водозабор өзүңүздүн болсо сметасыны дайырлап берсеңиз дайырлап берейин. Ушуга бир мүмкүн болсо жардам кылып водозабор салып бериш керек болот. Çünkü тазасы долбоорлор мектеп маселесин жөнөтүүбүздө буга да аракет кылабыз. Азыр жакшы долбоорлор бар. Мүмкүн жанагы Баткен областына бөлүнө турган паразит Баткенский область 500 миллион бар го. Эмки жылдыгыга мүмкүн ошо водозабор кириш керек. Быйылга кайсы ай биздин айлык өктөн кайер кирди? Бияктан салды эле. Айрыкча Баткен областына бул да чыгаша болуп калды да. Эми бул да көргүлүү экен, мындан андай иштер болбосун, Кудайым өзү сактасын. Алдыда жакшы иштер көп. Кудай кааласа бардыгын акырын бардыгын бүтүргөнгө аракет кылабыз. Быйыл июнь айында кабарлаганбыз, ушул жабылган теске айлып, мына азыркы иштеп аткан компания кылат экендер бизге уалымдашкан. Булардан сурасак, жок бизге караштуу эмес дейт да. Ушул эле жолдо сыртка чейинки айылдагы ички жолдор боюнча маалымат берип койсоңуз, анан экинчи суроо трансформация боюнча. Мына турак жай боюнча. Экинчи суроо бул. Көп жылдан бери айыл өкмөттө трансформация ажыратылбай, биз мына депутаттык кеңеште бизге 2 жыл жүз болот. Элдер кайрылып атат, кээ бир үйлөрдө 3-4 чейин келиндер отурган учурлар катталып атат да. Ушул трансформациялар бирлик айыл өкмөт боюнча 55 гектар кеткен. Кол коюун астында турат дейт, ушуну бир жеке көзөмөлгө алып ажыратышка жардам берип кетсеңиз. Бүтүп калышы мүмкүн. Быйыл кирделер мына жол президентибиз тапшырма берип, мына чечме Айдерке Кадамлар жолуну 20-октябрга тапшырма берди эле, кичинекей чыгып калды. Баткенский окуя болуп кетип, ошондой болуп калды. Кудай кааласа эми жылга башталып калат буюрса. Көзөмөлдөйбүз. Жолдеттин жетекчиси отурат, сиздар кичине маалымат берип коюңуз. 50 километр деген бул Кыргызстанда биринчи жол тарыхта бул элек жол быйыл болуп атат бизде. Бул кимдин эмеси? Рысбек Исламовичтин президентке түздөн-түз кирип, өзүнүн оюну так айтып, түшүндүрүп, ошо түшүндүргөн себебинен ушул жолубуз мына быйыл силерге мисал келтирип коеюн, 33 километр Караван Кочола деген жолубуз 6 жылдан бери бүтпөй атса, биздин 54 километр жолубуз 3 ай ичинде мына Кудай буйрса бүтүп атат. Ошого баардыгыбыз ушуга Рысбек Исламовичке ыраазычылык билдирип, рахмат айтышыбыз керек. Анан экинчиден азыр айтып аткан көтөрүлгөн вопрос бул жалжон коргон мола тескей. Бул биздин Минтрастын балансында турат. Буюрса бул каралган болчу быйыл. Бул биздин Рысбек Исламович жакшы билет, акимибиз Кутбек Абдрахмановичтин жеке көзөмөлүндө турат. Башталыш керек эле. Бул азыр суроо берген жигит баардык көңүл азыр Кадамжы Айдеркен чечме жолу бурулуп калды дагы. Ошо жолду бүтүрүш керек болду. Мына буюрса мына бүттү. Бүт баардыгыбыздын оюбуз жакшы экен, оюбуз туура экен. Рысбек Исламовичтин жакшы жол оңолгон иши оңолот дейт. Участка калды эми бүтүргөн. Күн суук болуп калды да. Шуну мен суранайын дегеним, мына азыр бизде даяр завод курулуп калган. Ушуну быйылгы жылга башка жака көчүрүп кетпей, калтырып, жаңы жылдан калган иштерди бүтүрүп, анан кийин башка жака алып кетсеңиздер деген ой. Километр болот. 160 шапорадан турат. 4 километр бүткөн. Азыр баягы бир Кулам деген киши болуп кетти. Рестин жетекчиси. Рестин жетекчиси өтө жакшы бала, азыркы бала. Алмаз билет, бирок головна гана чечет экен да. Бизнесин бүтнөмөдөн. Эспек турсам, Кулам деген бош Баткен электрода бир чиновник пайда болуптур. Буга ошо келген немелерди башка буруп кетип атат да, азыр 4 километр бүткөн. Шуну маселени чечиш керек.
Еженеке айтып аткан маселе бул 2 жылдан бери жасап аткан маселе. Мына Ормош идирин 4 километр киргизип, 3 километрини бүгүнкү күндө жасап бүттүк да. Линияны бир жолу жаңылап, бир жолдун боюна реконструкция кылып чыгарып атабыз. Себеби баардык эле биздин линияларыбыз өз охрана зонасы болуш керек линиянын. Линиянын астына үй салбаш керек, дара экпеш керек. Элчилик экен эгилип коргондордун ичине калгандыгына байланыштуу жаңы курган линияларды бир жолу айыл өкмөтү менен сүйлөшүп жолдун боюна токтом чыгарып алып, жолдун боюна чыгарып атабыз. Ормош боюнча ошо 4 километр кирген эле 3 километрин жасадык. Бүгүнкү күндөчү. 1 километрин былтыр бүтүргөнбүз, 1 километр быйыл дагы кичине иштери бар эле толук бүттү. Бирок эми калганы уже кийинки жылдын эсебине кирет да, быйылкы жылдын эсебинде жок. Пландачы.